тармактарда иманды сабагы кирсин кирбесин деп биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын приоритеттүү максатынын бири биздин тилегибиз канча жылдан бери аракет кылып атабыз. Бизге чейин, мага чейинкилер да канча жылдан бери аракет кылып, ушу иманды сабагы кирсе, эртеге ушул коррупция түп тамыры менен жойлабы деген чоң үмүт. Түп тамыры менен Кудай кааласа карыялар үйлөр болбойт. Иманды боло турган болсо өзүнүн кыздар балдарын өлтүрбөйт. Бул эң биринчи адеп өзүнчө баш балдарды ата-эне муганим дегенде урматтагандын сезими, улууларды урматтаган сезими бул имандуулукта бул. Ушуну мен ойлойм, иншалла баары дуа кылат. Албетте мен жеке өзүмдүн оюмду айтайын. Мен көптөн бери эңсеген оюм кайсы бир бактылуу адамдын колунан ушул иманды сабагы мектепке кирет экен деген. Кайсы бир бактылуу адам экен депчи. Кудайым ошону кимдин колунан киргизер экен, ал кандай бактылуу адам экен деп отурам мисалы.